оркестр добуштарынын угумдуулугу жакшыртылган, мүмкүнчүлүгү кеңейтилген кыл-кыяктан жана комуздун түрлөрүнөн дуулбастан турат. Ага ошондой эле габой, флейта, фагот, бас кларнет, флейта жана төрт кылдуу домбуранын түрлөрү жана башка аспаптар менен коштолуп ойнолот. Негизи Ош шаарында алгачкы ирет тарыхта биринчи жолу ачылды десем жаңылышпайм. Себеп дегенде Ош шаарында көптөгөн биздин ушул оркестрди ачам деп жүргөн улуу инсандарыбыз, алкар инсандарыбыз көп эле. Алардын бири Сайдырахман агайыбыз ошол Болуш Мадазимов атындагы Рыспай Кадыровдун алдында түзүлгөн оркестрди жетектеп жүргөн. Ошол агайыбыз дагы көптөгөн аракет кылып, насип экен Ош шаардык маданият башкарманын алдында 2024-жылы ошол Бакыт Жетегеновдун колдоосу менен, Ош шаарынын мэриянын коллективдеринин колдоосу менен алгачкы ирет тарыхта биринчи жолу ачылды Ош шаарында. Кыргыз эл аспаптар оркестри деп ачтык. Сахнанын артында болсо кызуу даярдык жүрүүдө. Алгачкы жолу Ош шаарынын мэриясынын эл аспаптар оркестри түзүлдү. Чыгармачыл топ бүгүн көрүүчүлөргө концерт беришти. Ар бир инструменттин өзүнүн звучаниясы болот да, анан өзүңө деле жоопкерчилик чоң болот. Ар бир биздин чыгып аткан үнүбүз дагы салым кошот оркестрдин чыкканына. Анан ошо мен быйыл ошо оркестр быйыл ачылды, мэрия оркестри ошо ачылгандан баштап эле кошулуп келдим. Бул көптөн күтүлгөн, көптөн баягы жаш чыган музыканттар, башкалар сагынган күткөн оркестр ачылды. Анан экинчи жагы албетте аябай зарыл бизге өзүбүздөн калган нокура чыгармаларды ойноо, бирок баягы заманга талабына жооп берерлик кылып, заманбап кылып, жакшы жеңил вариантта профессионализмди бийик деңгээлде көрсөтүп берүү ал дагы жакшы да. Бул музыкалык дүйнөбүз өзүңүздөр билесиздер чексиз да. Ар дайым жаңылоого муктаж да. Ниязалы Борушев атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын чыгармачыл жамааты эл аспаптар оркестринин курамын түзүп, урма, үйлөмө жана кылдуу, чертме аспаптарды күйгө келтирип, көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашты. Улуттук аспаптарды алганбыз. Мисалы, кыл-кыяк, буюрса да кыл-кыяк аспаптарында окшош прима кыяктар болду, комуз аспабы, чоор аспабы, урма аспаптар баары кетти. Кудай буюрса. Мындан дагы өнүктүрүүгө дагы буюрса убакыт бар бизде. Жаш муундар булар негизи баары Ниязалыда окушат, студенттер көпчүлүгү. Ошол жерден бизде мисалы түштүктө музыканттар жетишсиздик болгондуктан студенттер менен иштешебиз биз көбүнчө. Оркестр чыгарманы түрдүү аспаптарда кошулуп аткаруучу музыканттардын коллективи. Симфониялык, кыл аспаптар, үйлөмө аспаптар, эл аспаптар, эстрадалык, джаз жана башка түрлөргө бөлүнөт. Эл аспаптар оркестри улуттук чыгармалардын уюткусу катары репертуары көп кырдуу болот. Таанымал чыгармалар менен катар элдик эски чыгармаларды да жаңы форматта иштеп чыгышыптыр. Негизи оркестрдин көрмандары жашарышы керек деген талап менен концерт коюлду. Себеби музыкада эч кандай чек болбошу керек. Гүлжан Ажматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.